Андан кийинки бөлүктө пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенде дагы кандай көрүнүштү көрдү жеринен, элинен каршы чыккан адамдардан. Алар динин мындай бир көңүл ачуучу нерселер менен жана оюн зоокторго алмаштырып алган да. Ушул нерселерди мындай дин деп көрүп алган Меккенин мушриктери. Көңүл ачуучу жана оюн деп. Көңүл ачуучу деген эмне деп биле турган болсок, кайсы нерсеге арам дей турган болсо, эгер ошол нерсе адамды чындыктан, акыйкаттан азгыра турган болсо, бул тыйылган, арам болгон көңүл ачуу болот. Ал эми оюн деген пайдасы жок нерселер да. Эгер ушул оюн менен, көңүл ачуучу нерсе менен ибадат деп, ушул менен Аллахка жакындайм дей турган болсо, бул да Меккенин мушриктери, жахилиядагы адамдардын кылыктарынан. Мына бул нерсе да бүгүнкү күндө пайда болуп келатат дейт. Кандай түрүн байкайсыз? Бүгүнкү күндө ошо ибадатты кээ бирлер мечитте жана курук болуп бири-бирин колтукташып жүгүрүпкөндөр, ошол жерде оон салып ырдагандар, жанагындай барабандарды киргизип алып ар кандай кыңылдап ырдагандар, анашиттер, ырлар менен. Мечиттерден көрүп атасыздар, суфилерде ошентип айланышып, Аллах сактасын. Шияларда ар кандай бир ритуалдар жасашып, топтолуп алып, колдорун бири-бирине кармашып, бийлешип, ырдашып, чордошуп Аллах Тааланын үйүндө. Мына ушундай бир оюн менен көңүл ачуучу нерсени дин кылып өздөрүнө алып алган. Азыр дагы бар, мына ошол нерселер кайрадан кайталанып атат дейт. Айрымдар болсо бул нерселерди, ырларды ой азыр адамдар музыкасыз үндү укпайт, адамдар мындай түз эле жөнөкөй сөздөрдү түшүнбөйт. Ошон үчүн биз болсо ырлап, чордоп, музыка менен жеткизиш керек динди, бул диндин жеткизүүнүн негизги бир аспаптары, жолдору деп ушундай актанууларды актанышат да, айтышыпчы. Аллахтын динине чакыруу дагы, бул дагы динден, бул шарияттын жолунан, аны бир ыр менен, жыр менен, музыка менен, көңүл ачуучу нерселер менен, шариятта арам кылган нерселер менен, Аллахты эскерүүдөн тоскоол боло турган нерселер менен, Курандан, зикирден андай нерсе менен кылынбайт. Даваттын каражаттары бул деп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам коомун, элин Аллахтын китеби менен жана пайгамбар алейхиссалату сүннөтү менен, үгүт насаат менен түшүндүргөн. Баян менен, илим менен, мына ушул хутба менен, сабак менен мына ушинтип дин жетип келген. Аны азыркылар жанагынтип кайра мурунку мушриктердин сөздөрүндөй сүйлөшүп, көңүл ачуучу нерсе оюн зоок менен, ыр менен, музыка менен дин жетпесе, мындай дин жетпейт, азыр адамдар кайдыгейликти укпайт деп ар кандай ойдон токулган нерселерди айтып,